Борбордук телеканал өлкөдө орун алган негизги окуялар менен өз ишин улантат. Аны мен Нуржан Султанбекова айтып берем. Саламатсыздарбы? Жалал-Абад облусунун Нокен райондук соту 6 жаштагы кызды зордуктоого шектелген жаранды өмүр бою эркинен ажыратты. Бул тууралуу Адилет укук коргоо уюмунан кабарлашты. Андагы маалыматта мындай чечимди Нокен райондук соту 6 сентябрда чыгарганы айтылат. Окуя ушул жылдын 26 майында Нокен районунда болгон. Анда 28 жаштагы жаран мектепке чейинки даярдоо классында окуган 6 жаштагы 3 кызды тосуп алып, үйүнө тыт жегени чакырган. Ал кыздарга куурулган картошка менен жумуртка берип, ата-энелери тууралуу сураган. Андан соң ата-энеси ажырашкан кызды башка имаратка алдап алып барып зордуктаган. Бул факты боюнча козголгон кылмыш ишинде бардык далилдер жана кыздардын көрсөтмөлөрү болгон. Тергөө учурунда 3 кыз тең шектелип жаткан жаранды такташкан. Шектүүгө карата кылмыш жаза кодексинин 154-беренесинин 4-бөлүгү 14 жашка чыга элек балага карата зордуктоо менен кылмыш иши козголгон. Тоң районуна караштуу Кеңсай айылында көлдүн жээгинде кыздын жансыз денеси табылды. Аны 6 сентябрь күнү жергиликтүүлөр таап алганын Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы маалымдады. Кабарлангандай, кыздын сөөгү Тоң райондук ооруканасына өткөрүлүп, тийиштүү экспертизалар дайындалды. Анын жыйынтыгы менен өлүмдүн себеби белгилүү болот. Кыз болжол менен 25-30 жашта экени айтылды. Учурда маркумдун аты жөнүн аныктап, жакындарын табуу аракеттери көрүлүүдө. Окуя боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Чүйдө жансыз денеси табылган эркек кишинин жакындары изделет. Облустук ички иштер башкармалыгынын маркумду аныктоого жана жакындарын табууга коомчулуктан жардам сурайт. Маалыматка ылайык, 2 сентябрда Сокулук айылындагы Фрунзе көчөсүнөн 35-40 жаш чамасындагы эркек кишинин жансыз денеси табылган. Маркумдун денеси чирип баштаган. Учурда анын аты жөнү тактала элек, белгилери бою 190 см, орто дене түзүлүштө, чачтары сары жана кыска, чолок шым, кара спорттук бут кийим, мойнунда чынжырчасы болгон. Маркум тууралуу кимде ким маалымат билсе, 0312 45 33 80 0708 89 00 23 номерлерине байланышып коюуну милиция өтүнөт. Ош облустук ооруканасына кутурмага шектелген 8 жаштагы бала кайрылды. Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашкандай, бейтап 5 сентябрда ооруканага түшкөн. Маалыматка ылайык, облустук жалпы дарыгердик борборуна 2014 жылы туулган бала кайрылган. Ал кутурмага шектелип, инфекциялык бөлүмгө жаткырылып, тиешелүү адистердин катышуусунда консилиум өткөрүлдү. Бүгүнкү күнгө карата баланын абалы орто оор деп бааланууда. Бейтап зарыл болгон жардамдарды алууда. Карантиндик жана өзгөчө курч инфекция борборунун адистери кеңеш берүүдө. Эске салсак, 5 сентябрда дагы Жалал-Абад облусунун Базар Коргон районунда 72 жаштагы кишини күчүк тиштеп алып каза болгон. Бүгүн 7 сентябрда Жогорку кеңештин депутаты Ырысбек Атажанов педофилдерге өлүм жазасын киргизүүнү сунуштады. Анын айтымында жыйынга Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү келип, Кадамжай районундагы кыздын мыкаачылык менен өлтүрүлүшү боюнча маалымат бериши керек. Анын пикирине Чолпон Султанбекова да кошулду. Ал Кыргызстанда балдар коопсуз эмес деп эсептейт. Ал эми Тазабек Икрамов спикер Талант Мамытовдон Министрлер комитетине жана Ички иштер министрлигине тиешелүү мыйзам долбоорун иштеп чыгуу боюнча протоколдук тапшырма берүүнү өтүндү. Андан сырткары Нуржигит Кадырбеков дагы азыркы жаштардын жасаган кадамдары өкүндүрүп жатканын белгилеп, мындай кадамга баргандарды өлүм жазасына тартууну сунуштады. Бирок айрым депутаттар өлүм жазасын киргизүүгө жооп бере албастыгын билдиришти. Мына өзүңүздөргө маалым болгондой, 5 сентябрда Кадамжай районунун Халмион айыл өкмөтүндө бир кайгылуу, абдан бир жаман окуя болду. 14 жашар кызды зордуктап, bir жаман иплас жолдор менен өлтүрүп, 3 бала азыр камакка алынды да. Ошого бир укук коргоо органдарыны чакырып, ушул жерге түштөн кийинге чакырып койсоңуз, маалымат берсе, бул улуттук трагедия болуп атат. Бир эле жол болгон жок, жылдан жылга болуп келип атат да. Ошон үчүн сөзсүз бүгүн укук коргоо органдарын чакырып койсоңуздар, маалымат угуп, анан бир чечкиндүү кадамдарга барсак жакшы болот эле да. Бир мыйзамдарды өзгөртүп, бир педофилдерге бир өлүм жазасын киргизсек жакшы болот эле. Балдарыбызды коргоо маселеси аябай курч турат мамлекетибизде. Мен сизге сунуш берет элем. Депутаттар да каршы болбосо керек. Ушул өкмөт күнүн өткөрсөк, өкмөт жогорку кеңеш биригип, азыр бүт мыйзамдарды карап чыгып, ушуга катуу чара көрбөсөк, бул маселе ушундай уланып кете бергидей. Биздин салтыбызда болбогон ыплас нерселерге барган адамдарга өтө чоң жазалар каралган. Аларга эч кандай амнистия болбойт. Аларда эч качан досрочное освобождение болбойт.
өмір жанагындай атып койсо дагы ага боло берет эле, бирок эми конституция жол бербейт экен. Кравченко деген бейгүнөө адам Чикатилонун айынан атылып өлтүрүлгөн. Себеби тергөө иштери туура эмес жүрүп калган. Далилдер туура эмес коюлган. Пыткалар болгон. Ошончу өлүм жазасы дегенде коомчулукка эптөөлүү укуктуу деп эле эртеңки күнү башка бейгүнөө адамдардын дагы атылып кетишине биз себепкер болушубуз керек. Ош базарынын айланасында рейд жүргүзүлүп, 1 саатта коомдук тартипти бузган 65 жаран кармалды. Бул тууралуу милициянын кайгуу кызматы билдирди. Кармалгандар Ленин райондук милиция бөлүмүнө жеткирилген. Милициянын маалыматы боюнча бул адамдар алкоголдук ичимдиктерди ичип, жарандардын тынчтыгын жана коомдук тартипти бузуп, жолдон өтүп бара жаткандар менен мектеп окуучуларына коркунуч жаратышкан. Милиция алардын ким экендигин, жашаган так дарегин тактап, мындан аркы чараларды көрөт. Ошондой эле милиция мындай рейдтер үзгүлтүксүз жүргүзүлөрүн билдирди. Жалал-Абад облусунун Сузак районундагы асфальт бетон заводунун иши токтотулду. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен маалымдашты. Билдирүүгө ылайык 6 сентябрда айылга жакын жайгашкан асфальт бетон заводунан кара түтүн чыгып жатканы тууралуу маалымат интернет айдыңында чыккан. Аталган асфальт бетон заводу Сузак районунун Ынтымак айылына жакын жердеги өнөр жай зонасында жайгашкан. Транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникациялар министрлигинин Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын Жалал-Абад филиалына карайт. Текшерүүнүн жүрүшүндө инспекторлор түтүн кармоочу конструкциянын бузулушун аныкташкан. Жыйынтыгында министрликтин өкүлдөрү газды чыпкалоочу фильтрлерди орнотуу боюнча буйрук жөнөтүлүп, заводдун иши токтотулган. Жогорку кеңештин жыйынында депутат Эмил Токтошев коргоо министри Бактыбек Бекболотовду кызматтан алууну сунуштады. Ал июль-август айларында апта сайын жоокерлердин өлүмү катталганын, алар өз өмүрүнө кол салганын айтты. Өз сөзүндө депутат кичинекей армияны көзөмөлдөй албаган коргоо министри иштен кетиши керектигин белгиледи. Мына жайкы 2 айда июль-август айында аскерде жүргөн солдаттар жумасына бирден өзүн өзү атып өлүп атышты. Мына кичинекей аз санды коргой албаган, аз санды аскерди башкара албаган биздин коргоо министри келип жооп берсин. Ар бир аскердин өлүмүнө керт башы менен жооп бериш керек. Өткөндө мен маалыматты угуп калдым, журналисттерге жооп бериптир, аскерге даярдык жок келип, анан ушинтип өлүп атат деп. Мен түшүнбөй калдым бул жообуна. Аскердеги даярдык жок болсо анда барып эмне кылат? Аскерге даярдык бар, биздин жарандар аскерге барып эмне кылат анда? Бул тарбиялаган билбесе, бул реформа кылбаса анда бул жумуштан кетиш керек. Ошон үчүн урматтуу төрага жайына да чакырганда келген эмес. Азыр протокол ташууга бериңиз, келип ар бир өлүм үчүн жооп берсин. Бүгүнкү жыйында депутат Адахан Мадумаров азыркы парламентте эрксиздер отурат деп айтып, эгерде жогорку кеңеш өзүнүн татыктуу, туруктуу ордун ээлебесе, биз мамлекеттүүлүктү жок кылабыз. Биз бүгүн ушул жолдо баратабыз деген. Депутат Нурлан Шакиев Мадумаровдун сөзүнө кошулбастыгын белгилеп, сиздин жоопкерчиликти дал ушул парламент сактап калган деп айтып өттү. Баарыңар аянтка топтолгула, өлүм жазасына тартылыпсыңар, асылат экенсиңер десе, жипти өзүбүз сала баралыбы, же береби экен өзү дегендей болуп отурабыз азыр могу жерде күтүп. Аны моюнга албастан, эптеп иштеп атабыз деп имитация жасап аткан менен биз өлкөгө дагы, мамлекетке дагы пайда келтирбейбиз. Бир тыйын пайдасы жок. Себеп аткарылбаган мыйзамдарды кабыл алабыз, аткарылбаган чечимдерди кабыл алабыз, көзөмөлгө албайбыз, куру сөз, тек гана саман сапыруу. Биз көзөмөлдөгөнгө эркибиз жетет. Жетет эркибиз. Мына урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сиз айтып атасыз, мындай бер десе, мындай бересиңер, тигиндей десе, мына сиздин жоопкерчилигиңизди ушул жерде караганда парламент сизди сактап калды го бул жерде. Өзүнүн эркин көрсөттү го парламент. Эмнеге сиз муну көрбөйсүз? Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети мугалимдерди мазактап, кемсинткендерди жоопко тартуу мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алды. Мыйзам долбоору депутаттар Аманхан Кенжебаев жана Мирлан Самикожо тарабынан демилгеленген. Демилгечилер белгилегендей, мыйзам долбоору педагогикалык кызматкерлерге карата кемсинтүү, жаман сөздөр, адепсиз жүрүм-турум, кордоп тийишүү жана уятсыз жаңсоолорду көрсөтүү түрүндө билдирилген сыйлабастык мамиле үчүн жоопкерчиликти орнотуу максатында иштелип чыккан жана айыппул чегерүү маселеси каралган. Талкуу маалында депутат Эмил Жамгырчиев айыппул чегерүүдөн мурун окуучулардын адепсиз жүрүм-турумун алдын алууга басым жасоо керектигин белгиледи. Демилгечилердин бири Мирлан Самикожо айыппул төлөй албай калса түшүндүрүү иштерин жүргүзүүлөрүн кошумчалады.
Анан сиз айтып аткандай бүгүнкү күндө бүгүнкү коомдо бул дагы зарылчылыктан чыгып аткан мыйзам деп эсептейбиз. Анткени мугалимге болгон мамилелерди биз көрүп атабыз. Бул 2-3 жолку жазалган эле эмес, бир топ көп көйгөйлөр бар бул боюнча мектептерде. Биз эл кыдырып келип атканда дагы ушул көйгөйлөрдү айтып атышат. Ар бир нерсени өзүнүн убагында кандайдыр бир деңгээлде токтотуп койбосо, бул нерсе эртең дагы өрчүп кетет. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин Борбордук телеканалды социалдык тармактардан дагы YouTube, Facebook, Instagram жана TikTok баракчаларынан да көрүп, өлкөдө болуп жаткан жаңылыктарды окусаңыздар болот. Сөзсүз түрдө катталганды унутпаңыздар. Сиздер менен мен Нуржан Султанбекова болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.